Умар ибн Хаттабтын жакшы сөзү бар. Адамдын исламга киргенден кийин акырын боолору жана чечилген келишимдери чечилип кете берет дейт акырын. Жана жипти байлайсыз го. Акыйда деген эмне? Ошол байлайсыз, ишенип. Ишенимиңиздин баардыгын, жакшылык жамандыктын баары Аллахтын колунда экен. Ибадаттын баарын Аллахка арнайм деп сиз убада берип келишип ла иляха иллаллахны айткандан кийин ушул байладыңыз болду исламга. Эгерде ушуну чечип сала турган, исламга каршы келе турган нерселерди билип үйрөнбөсөңүз, анда адам акырын кайрадан караңгылык доорго, капырлык нерсе кайта берет дегенде Умар ибн Хаттаб. Исламда чоңойсоңуз деле. Исламда чоңоюп жүрө бериңиз, жакшылыкты эле биле бериңиз, бирок жамандыкты билбеңиз. Жалгыз Аллах бар экенин билиңиз, бирок Аллахты акысын буза турган нерселерди билбесеңиз, ушул ыйманыңызды талкалай турган, кемите турган, алсырата турган, жокко чыгара турган сөздөр, амалдар, кадамдар, түшүнүктөр бар да. Ошолорду билбесеңиз, анда кете берет. Ошон үчүн адам тек гана жакшылыкты билип калган эле жетиштүү эмес. Жамандыкты дагы билиш керек. Максатыбыз андан оолак болуш үчүн, сак болуш үчүн. Кимде ким жакшылыктын, жамандыгын билбесе, сөз жамандыгына түшүп калат. Белгилүү бул.